Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Россия жеринде иштеп жүргөн мекендештерим, жалпыңыздарга Рамазан айыңыздар менен куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун, тилеген ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Урматтуу кыргыз элим, мен силерге кайрылуумдун себеби Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушул ороз айында мага жардам берүүңүздөрдү кааладым. Урматтуу кыргыз элим, мени 2021 жылдын 26 июнь айында балдарым менен кайненем Төрөгелдиева Кыял мени алдоо жолу менен Владивосток шаарына алып барышат. Ал жерде мени жумушка Бородинский 14 Реми магазинине кассирге киргизип, ошол жерде иштетип, менин болгон документтеримди жолдошум Наркулов Эркинбек Садырбекович мага зулумдук көрсөтүп, болгон документтеримдин баарын алып, акчаларымдын баарын алып коет. Андан соң балдарыма өзүнө гражданство алат. Мага келгенде сенин документтериң жоголуп калды деп, канцелярша бөлүмүнүн башчысы Мухаббат Шериковна менен сүйлөшүп, мени кетирүүнүн жолун кылышат. Мухаббат Шериковна мага эч кандай консультация айтпастан, сен кетпесең болбойт, антпесең 15-20 жылга депорт болуп кетесиң деп алдоо жолу менен 4 февралга утерия паспорт жасатып берет. Ал утерия паспортту менин колума эмес, жолдошум Наркулов Эркинбек Садырбековичтин колуна берет. Ошентип мени 4 февраль күнү жолдошум самолетко салып учуруп жиберет. Кыргызстанга келгенимден соң мага телефон чалып, сен өлбөй тирүү кеткениңе сүйүнгүнүң, сен ата энеңдин астына өлүгүң жетпегенине сүйүнгүнүң деп ар кандай сөздөр менен мени коркутуп чалат, мага коркутуу көрсөтөт. Кайненем экөө чалышып, мени коркутушат. Сени мен башка көрбөйүн, сендей аялым жок деп мусулманча жообумду берет. Эч кандай себеби жок. Андан соң 3 балам ошол жакта калып кетти. Азыркы учурда балдарымды алыш үчүн Кыргызстандагы болгон жерлерге заявление таштадым, бирок толук кандуу эч кимиси иш аткарган жок. Энелик укугумду коргошкон жок. Балдардын укугун коргоо боюнча дагы иштешкен жок. Эч болбосо энелик укугумду эч ким коргогон жок. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, сиздерден суранарым, ушул видеону бардык группаларга таратып, ушундай залым адамдарды жеткирип коюңуздарды, менин үнүмдү жеткирип коюңуздарды суранам. Аллахтан коркпостон, өзүнүн үй бүлөсүнө быкаачылык кылган жолдошум Наркулов Эркинбек Садырбекович жана кайненем Төрөгелдиева Кыялды дагы жарыя кылышыңыздарды суранам. Урматтуу кыргыз элим, сиздерден мага ушул жардам болсун. Жана мен номерлеримди калтырып коем. Ошол номерлериме болгон кеңешиңиздерге мен зармын. Азыркы учурда мага байланышсаңыздар болот. Урматтуу